Чолпон эжебиз биз мына жаратылышта баратабыз. Ушунчалык кыйма чийме шаардын жашоосунан чарчаганда жаратылышка келсең эс ала түшөсүң го. Азыр сизде ушундай абал болуп атса керек. Ооба. Анан ушул жерде менде бир суроо жаралып атат да. Адамдар жаңы жашоону каалайт, жашоосун өзгөрткүсү келет, жаңыланууну каалайт, бирок ошол нерсени кадам таштап жасай албайт да. Буга эмне себеп? Эми жаңыланууну эң биринчи адам өзүнөн башташ керек. Жок дегенде баягы көнүмүш адаттан чыгыш керек. Мисалы үчүн кечке эле кухня, анан жумуш, кайра үй, кайра бала, кайра ошол көнүмүш адаттан кичине ажырап, эң жок дегенде саякатка чыгып кетпесе да, ушундай жаратылышка келиш керек. Себеби биз жаратылыштын бир бөлүгүбүз да. Жаратылыштан биз ресурс алабыз. Ошондон тамак таап алатабыз жаратылыштан, ошондон кийим алып кийип атабыз деген сыяктуу да. Бул жаратылыш бизди дайыма ресурс берип турган биздин бөлүгүбүз. Ошондуктан бул жаратылыштан алган ресурсту башка эч каяктан ала албайбыз. Ошондуктан сөзсүз эң жок дегенде балдарды эчтеп алып, же болбосо өзү өзгөрүүнү, жок дегенде обстановканы үйдөгү. Кухня, казан аяк дегенде кичине природага, жаратылышка чыгуу менен алмаштырыш керек да. Алмашташ керек. Орусча айтканда зона комфортадан ошону жеңип чыгыш керек. Ооба. Үйдө отурган айымдар мисалы үчүн азыр жүрүү тоого барып келели десең чыкпайт. Анткени бир эле жерде көнүп калат да. Кийиниш керек ан үчүн өзүнө кийим алыш керек, мисалы үчүн ыңгайлуу бир нерсе табыш керек, ан үчүн тамак даярдаш керек, ан үчүн ал и так эле жумуштан чарчап турган аялга дагы көп жумуштай сезилет да. Ошон үчүн биз өзүбүз каяктан ресурс алып атканыбызды түшүнүшүбүз керек. Эмне ресурс берет? Кайсы жерден биз эс ала алабыз дегендей. Бул таза аба өзү эле бул биздин денебиз үчүн. Мына биз азыр бастык, денебиздин баардыгына кислород барып атат. Таза аба бул өзү дагы чоң ресурска жатат да. Ошондуктан бул эмне үчүн спорт менен айланышкыла деп атат. Мунун баардыгы бул таза аба менен өзүбүздү тамактандырып турушубуз керек, башкача айтканда. Азыр сиздин бир курсуңуз жүрүп аткан турбайбы же жаңыланууга убакыт келди, жаңыланалы депчи, жакшы чакырык экен. Анан бирок ошол эле бир эле шартты өзгөрткөндө эле адамдын ичиндеги толгон токой, көйгөйү, көкүрөгүндөгү маселеси чечилип кетпесе керек. Жок, өзгөрүп кетпейт, бирок анын көз карашы өзгөрө баштайт. Биз өзүбүздү кандай өзгөртөбүз, кантип башка жаңыланабыз. Мисалы үчүн, эгерде кандайдыр бир көйгөй жаралган болсо, ошол чекитте отуруп ал көйгөйдү чече албайсың. Мисалы үчүн, бала эки алып калган болсо, ошол эле билими менен барып экини оңдой албайт да, жой албайт, туурабы? Андан жок дегенде үчүнчү деңгээлге чыгыш керек. Барып бир нерсе айтып берип, 3 деген баа алыш керек деген сыяктуу. Мисалы үчүн, үйдө эле казан аяк менен эле отурган аял, ошол жерде бир кандайдыр бир жүрөгү сыгылып аткан болсо, ошол жерде отуруп чече албайт деген да. Эң жок дегенде жанагы эки алган баладай болуп 3 деген деңгээлге чыгыш керек. Хотя бы азыр бул жерде биз канча адамды көрдүк. Жаңы төрөгөн балдар менен жүрүшөт. Бул эмне? Бул жана сен айткан зона комфортадан чыгып, мен эмнени каалап атам, жок дегенде издеш керек да, эки жакты карап. Бул мага жагабы, жакпайбы? Мага бул кандайдыр бир жагымдуу нерсе тартылбадыбы азыр же жокпу? Издеш керек өзүбүздү. Бирок ошол эле учурда же сиз психологияда жүрбөйсүзбү көптөн бери? Анан ушул жаңыланууну издеген, жан дүйнөсүнүн тынчтыгын издеген, айтор бир жашоосун өзгөртүп кадам таштаган айымдар, эркектер мурдагыга салыштырмалуу кадыреси өссө керек. Сөзсүз. Жаңыланууну баштагандан кийин биринчи күндө, мына биз бүгүн болгону биринчи күн баштадык. Эртең менен саат 6-да туруп, керектүү көнүгүүлөрдү, жаттыгууларды жасадык. Болгону бир гана күн, бир гана жаттыгуудан баштадык азыр пока. Ошондо дагы адамдардын өзүнүн абалындагы өзгөрүүнү сезип атышат. Бул өтө адам үчүн маанилүү нерселер. Биз эмнени издейбиз? Биз бактылуу, же болбосо кубанычтуу абалды издейбиз. Бардык нерседен болгону ошого келишибиз керек. Кайсы жол менен? Бул ар кимдин жолу ар бөлөк. Ар кимдин чечүүчү маселеси ар башка. Конечно. Мисалы үчүн 10 кишинин башы ооруса, 10 башка себеп менен ооруйт. Ошондуктан ар биринин чече турган суроосу ар бөлөк. Ошон үчүн ар бир адам өзү менен гана иштеш керек. Мен жолду көрсөтүп, баарына эмне кылыш керек айтып берем. Адам өзүнүн ичиндеги ресурсту сыртка чыгарганды үйрөнөт. Бул өтө маанилүү нерсе. Биз үчүн баары талаада эмес, баары ичибизде, бирок жаратылыш ошону козгоп бизге чыгарып берет. Эмне үчүн жаратылышка чыгышыбыз керек? Эмне себептен жаратылыш деп көп айтылат. Природага чыккыла деп атат. Себеби жаратылыш гана биз музыка мисалы үчүн. Мына азыр бул жаратылыштын үндөрү дагы биздин кайсы бир кылдарыбызды козгоп, кайсы бир кандайдыр бир деңгээлде бизди дагы өзгөртүп атат.
баягы көнүмүш казан аяктын калдыраганы эмес, азыр башкача бир сезим пайда болуп атат. Бул эмнени билдирет? Бул значит жаратылыш менен биз бирбиз, бирок андан алыстап кеткенбиз. Өзүбүздү унута түшүп, коробкаларда отуруп калганбыз. Отошуу жөнүндө. Ошондуктан жаратылыш дагы биздин бир жагыбызды сөзсүз өзгөртөт деген сөз.